8 milyonga чейинкисинен ишкердүүлүктөн эч нерсе төлөбөйт. Бийлик көмүскө экономиканы ачыктоо, санариптештирүү жана коррупцияга каршы күрөшүү максатында салык кодексине бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүүдө. 6-чакырылыштагы жогорку кеңеш 3 окууда карап колдоп берген мыйзам долбоору президент кол койсо 1-январдан ишке кирмек. Бүгүн өкмөт үйүнүн алдына чогулган ишкерлер жаңы кодексте ишкерлердин кызыкчылыгы эске алынбай калгандыгын айтып, артка кайтарылуусун талап кылышты. Өткөн жумада ушундай эле талап менен Татан соода борборунун соодагерлери Ак үйдүн алдына митингке чыккан. Мыйзам боюнча ар бир соода түйүн 1-июлга чейин аталган аппаратты ишке киргизүүсү керек болчу. Салык кызматы ушул күндөрү текшерүүгө алып, айрымдарына айып пул сала баштады. Контролдук мындай сатып алуу болот атайын. Биздин кызматкерлер барып ошо сатып алып, мисалы товарды сатып алсап, анан тиги чек бербей койсо, ошондо штраф салынат да. Бир жылдын ичинде 12 жолу ошондой рейд текшерүү кылса болот да. Ошондой укугу бар салык кодекс боюнча. Демек ай сайын? Ай сайын болобу же бир айда 12-ни кылып салабы, ал айырмасы жок да ошондой. Жаңы кодекс азырынча толугу менен жарыялана элек, коомдук талкууга коюлган жок. Бирок бийлик өкүлдөрү анда ишкерлерге чоң жеңилдиктер каралгандыгын айтып келишет. Алсак, бир жылдык соода жүгүртүүсү 8 миллионго жетпеген чакан ишкерлик кассалык көзөмөл аппаратын орнотсо, салыктардан бошотулат. Патент албайт болгону соцфондко жана кызматкерлери болсо, алардын айлык үчүн салык төлөйт. Түшүнө албай атабыз. Эгерде биз ушунча жеңилдик берип аткандан кийин төлөбөгүлө деген учурларда жок, мен төлөйт элем деп, ошол бизге мындай кандайдыр бир күмөндүктү жаратып атат да, түшүнбөстүктү жаратып атат. Элге мындай жеңилдик берелик деп ошону эметип турган болсок, чоң бизнесмендер ачыкка чыккысы келбей атабы деген бир ой келип атат да. Митингке чыккандардын баардыгы эле кирешесин жашырууга аракет кылгандар эмес. Арасында жылдык соода жүгүртүүсү 8 миллионго жетпегендер дагы салык жогорулайт деген түшүнүк менен кассалык аппараттан баш тартып жатат. Же чындап эле кирешесин жашыруу ниети бар. Патентти 5 000, и еще соцфондко 1000 сом, итого 6 000 сом төлөйбүз да. 6 000 сом төлөйт элек. Оборотуңуздар 8 миллиондон ашабы? Жок, ашпайт. Айтып атпайбы, 8 миллиондон ашпайт. Биз розничный эле торговля кылабыз. Розницага эле сатабыз. Бизге окшогон кичинекей бир 15 квадратура болгондордуку патент деле калтырып койсо, бизге ошол эле жакшы болмок да. Патентти төлөп ай сайын иштей бермекпиз. ЖИА ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Фархат Бакыров соодагерлерге түшүндүрүү иштери жетишсиз болгондуктан митингке чыгууда дейт. Салык кызматкерлердин да ишкерлерди текшерүү маданияты дагы бир аз төмөнүрөөк да. Кирип келип эле жанагындай биз салык кызматынан келдик, бизге могу документтер керек, биз моундай нерселерди текшеребиз деген мамиле болгондо ошого жараша жооп болуп кетет. Анан ошондой бай элдин арасында мындай түшүнбөстүктү ошол негизде эле көтөрүп жиберишти. Анан эми мисалы ошол салык кызматкерлери буга чейин ошол базарларга барып, мисалы бир эле салык кызматкери барып, мисалы баары чогулсун, биз бүгүн ККМ боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз деп, мисалы ошол жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан жана ишкерлердин суроолору, сунуштары болсо, ошол жерден жооп берип, буга чейин иш жасалыш керек болчу да. Кассалык аппараттар 2 түр менен сунушталууда. Бири чек чыгарган аппарат, экинчиси онлайн чек менен иштеген тиркеме. Экөө тең салык кызматынын базасына туташтырылып, салыкчылар тарабынан көзөмөлдө болот. Бул миллиондорду айландырып 5000дик патентке жашынып жүргөн ишкерлердин киреше булагына чоң сокку берерин эске салабыз. Жылдыз Каппарова, Равшан Тойчиев, 7 канал, Бишкек.